Салам барыңыздарга. Достор, билгендер жооп берип коюңуздарчы. Ушул убакта тандыр алса болобу? Баягы жайкы саратандын тандыры, анан жазгы деп бөлүп коюшат экен го. Былтыры ушул убакта бузулуп түшүп калат деп коркуп аткан тандырым эми оозу түшүп калды. Эптеп арка жактарга нан жагып алдым бүгүн. Жаңы тандыр алыш керек болуп атат. Жооп бергендерге алдын ала рахмат. Достор, мен силерге азыр тандырымды көрсөтөйүнбү? 1 километр алыстыкта. Тандырда от күйүп атканын көрдүңүздөрбү? Нанды алып тандырга жеткиче мына суук күнү тандырым деле муздап калат болуш керек бүгүн. Вообще жарашпайт экен, тайды минип алсаңыз. Мына тайды үйрөтүп атат. Чоң боло туруп. Тандырым болсо агарып калыптыр. Атам от коюп коюптур. Мынтип күйөөм болсо эркелейм да. Бул жокто тыпылдап эле өзүм ташып жаап алам. Мынтип нанын батта калып узун батырып салдым. Эми жаап коебуз. Мынакей наныбыз пышты. Ысык нан жеп кетиңиз. Салам достор, мен бүгүн эже сиңдилерге, кыз келиндерге кайрылгым келди. Ким күйөөсүн же жигитин сиз дейт, ким сен дейт, негизи эле ушул тема боюнча ой пикириңиздер кандай? Мен ушул комментарийди окуп алып сонун күндөрүм эске түштү. Биз кыз жигит болуп жүргөн убакта күйөөм экөөбүз Россияда иштейт элек. Айгүл деген соседим бар эле, базарда бирге турат элек. Чүйдөн болот. Каткырып эле күлө берчү эле. Койчай бегим ай. Эмне бир нерсе болсо, ай коюңузчу, ай антпеңизчи деп эркелейсиңерби күйөөңөргө? Сен эле дей бербейсиңерби деп. Түндүк тарапта сен деген нормально да. Бизде почти 80-90% түштүк тарапта сиз дейт деп ойлойм. Даже если күйөө 1-2 жаш кичине болсо да өзүдөн мен сиз деген учурларды көп көрдүм да. Менин оюмдагы күйөөсүн сиз деп сыйлаган туура деп ойлойм. Сиздер оюңуздарды калтырып кетиңиздер.